Саламатсыздарбы? Демократия курсуна кайра кош келиңиз. Биздин талкуубузду ушул чоң саясий түшүнүк жөнүндө, институт жөнүндө сабагыбызды улайбыз. Буга чейин байкап келсеңиз, биз демократиянын жалпы маанисин, тарыхта болгон маанисин, теориядагы түшүнүктүн маанисин, ар кандай аспектилерин, байыркы тарыхта болуп өткөн анын демократиянын жолун басып өткөн жолун, кыдымдар бою орун алып келген анын өзгөрүүлөрүн, эволюциясын талкуулап келдик. Анан буга чейинки темабызда биз демократиянын акыркы жылдары жана декадаларда болуп турган акыбалын, анын ар кандай маселелерин, проблемаларын талкуулап, дүйнөлүк деңгээлде, эл аралык деңгээлдеги демократиянын турумун талкуулаганбыз. Эми курсубуздун аягына келип, эң акыркы темабыз бул биздин сиздердин бул курстун угуучуларына, мен үчүн болгон эң жакын жана маанилүү нерсе бул демократиянын Кыргызстандагы ордун, акыбалын жана келечегин талкуулайлы дейм. Кыргызстан үчүн менимче демократия деген бул бош сөз эмес. Мааниси жок бир жөн эле жалган сөздөй слоган эмес, ураан эмес. Биз үчүн бул өтө чоң мааниге ээ болуп калган түшүнүк. Ошон үчүн бизде кылдат жана толук маанилүү бир анализ деп талкуулоо абзел. Албетте бир теманын ичинде жана буюрса 3 бөлүктөн турат бул темабыз. 3 кыска сабактын ичинде албетте Кыргызстандагы демократиянын бүт маселелерин талкуулоо өтө кыйын. Бизге мүмкүн болгон берилген убакыттын ичинде албетте кыска гана, эң маанилүү гана маселелерди талкуулайбыз жана ошо кыска жана толук кандуураак талкууну жүргүзүү үчүн мен сиздерге сунуш кылганым ушул өзүмдүн буга чейин болуп келген изилдөөмдүн анализимдин негизиндеги ушул системалаштырылган бир рубриканын негизинде талкуулайбыз. Бирок сөздүн башында эми демократиянын Кыргызстандагы ордун талкуулоодон мурда Кыргызстандын демократиядагы ордун бир сөз кыла кетсек болот дейм. Дегеним эмне? Бул деген башкача айтканда демократиялашып жаткан өлкөлөрдүн, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасында Кыргызстандын орду кандай, Кыргызстан кандай категорияга, кандай өлкөлөрдүн түрүнө кирет жана демократия маселесине келгенде Кыргызстандын кандай өзгөчөлүктөрү, кандай маселелери, кандай суроолору чоңураак мааниге ээ жана демократиянын табиятын Кыргызстан үчүн эмнелер белгилейт. Кыргызстан бул кандай өлкө? Бир нече чоң биздин өлкөбүздүн эмелер акыркы тарыхта, жакынкы убактарда болуп өткөн жана Кыргызстандын мамлекет катары калыптанышына таасир берген факторлор бар. Бул бир чаты мисалы үчүн биздин постсоветтик мамлекет катары каралышыбыз. Кыргызстан жаңы мамлекет катары, ушу жаңы доордогу modern state деп коебуз. Ушул жаңы мамлекет катары калыптанышында албетте эң эле биринчи жана эң чоң таасирге ээ болгон биздин тарых барагыбыздан Советтер доорун баса белгилешибиз керек. Кыргызстан албетте 15 мамлекеттин бирөөсү. Анан ошол 15 мамлекеттерде жана Советтер Союзуна жакын болгон дагы бир нече социалисттик мамлекеттердин басып өткөн жолу бар. Ошолордун арасында кандайдыр бир окшоштуктар бар. Кандайдыр бир системалык түрдө өзүн көрсөтө билген, өзүнүн факторун, өзүнүн таасирин берген постсоветтик бир саясий өзгөчөлүктөр бар. Муну эл аралык саясаттанууда өзгөчө демократияны түшүнүүдө, демократиялашуу процессин түшүнүүдө окумуштуулар өтө чоң көп изилдеп келген. Экинчи жагы Кыргызстан постсоветтик гана эмес, дагы башка бир категорияга кошулуп каралат. Бул деген мусулман өлкөлөрү, же элинин басымдуу көпчүлүгү мусулман эли деп каралгандыгы дагы өзгөчө мааниге. Анткени байкасаңыз, Кыргызстан
Кыргызстан эле эмес, негизи ушул мусулмандар көпчүлүк кылган өлкөлөр дээрлик бир 50-60 мамлекет бар дүйнөдө. Ошолордун көбүнесе демократия маселеси кыйын болуп келет. Ушул фактордун негизинде көп саясаттануучулар буга чейин айтып келген, мусулман дини, мусулман дининин саясий жаатта болгон таасири демократияга терс келет экен, демократияны колдобойт экен деген түшүнүктөр пайда болгон. Бирок биз буга чейин кайсы бир темабызда айтып кеткенбиз, негизи эле дин менен демократиянын айкалышы түз эмес, татаал. Ар кандай суроолор, ар кандай маселелер орун алып келет, бирок ошого карабастан кайсы бир туура мамиле кылганда, туура жагынан түшүнүп, динди да жана саясатты да, демократиялык башкаруунун саясатын түшүнгөндө, ислам дини болобу, христиан дини болобу же башка кайсы бир диний система болбосун, чынында ошо демократиялуу башкарууга бир абсолюттук түрдө, категориялык түрдө каршы келген деген ой туура эмес экен. Бирок албетте практика жүзүндө ошо эл аралык тажрыйбанын негизинде Кыргызстан ошо көпчүлүк элибиз мусулман динин карманганы бул албетте маанилүү нерсе, анализ үчүн маанилүү нерсе. Анан албетте биздин экономикабыздын негизи эле өнүгүп келаткан жолубуздагы турумубуз азыркы кездеги бул да чоң мааниге ээ. Биз буга чейин айтып кеткенбиз, демократия менен экономикалык өнүгүүнүн айкалышы кандай, бири-бирине болгон тиешеси барбы жокпу деп. Ал жерде баса белгилегенбиз, эгер эсиңизде болсо, бул эки түшүнүктүн, экономика менен демократиянын байланышы да жана дин сыяктуу эле түздөн түз эмес экен. Өтө бир жактуу, бир конкреттүү ой менен айта коюу кыйын. Демократия менен экономика кээде бир экономика демократияны колдосо, кээде демократия экономикалык өнүгүүнү колдойт, а кээде бири-бирине такыр тиешеси жоктой көрүнөт экен. Ар кандай мамлекеттердин басып өткөн жолу ар кандай. Ошонун арасында албетте Кыргызстандын экономикалык өнүгүүдөгү, экономикалык реформаларды жүргүзүүдөгү тажрыйбасы ошо демократияны орнотуудагы маселеде кандай мааниге ээ экенин албетте өтө чоң маани берип кун коюп укса болот. Жана төртүнчү, башка нерселерди айтпайлы болуп, төртүнчү чоң маселе бул албетте Кыргызстандын геосаясий туруму. Байкасаңыздар, Кыргызстанды эсиңиздерде болсо канча жылдардан бери демократия аралчасы деп атап келишкен. Биз өзүбүз эмес, бизден сыртта турган, жана чет мамлекеттерден байкоо жүргүзгөн, демократияны изилдеген, демократиялашуу процесстерин изилдеген кишилердин тарабынан ошо 90-жылдары эле демократия Советтер Союзунан кийин орношо баштаганда Кыргызстанды Орто Азиядагы демократия аралчасы деп атап коюшкан экен. Тилекке каршы албетте бул бизге бул наам анчейин туруктуу да болгон жок. Канча биз басып өткөн периоддордо, жылдарда актуалдуулугун жоготуп, тескерисинче Кыргызстан башка өлкөлөргө кошуна өлкөлөргө окшошуп эле авторитардык жолго түшүп алган учурларыбыз болгон. Бирок канткенде да ошо биздин геосаясий, географиялык турумубуз албетте биздин демократия курууга болгон шансыбызга түздөн түз таасирин тийгизип келет. Бизде картабызды карап, төгөрөбүздү карасаңыздар, кошуналарыбыздын эч кимиси өзгөчө бир демократияны курабыз, же демократиялык бийликти карманабыз, принципти карманабыз деген өлкөлөргө киришпейт. Албетте сөз жүзүндө бардыгы демократиялык мамлекеттер, бирок Кыргызстан төгөрөгүбүздөгү бардык ошол жакын турган мамлекеттин арасында эң эле демократиялуу мамлекет деп эсептелет, дагы деле. Ошондо буларды эске алуу менимче маанилүү, анткени ошо Кыргызстандын эл аралык тажрыйбадагы орду, Кыргызстандын демократияны куруудагы мисал катары каралышы менимче бул өтө чоң мааниге ээ, жана Кыргызстандын жараны гана эмес, чет жакта башка жерлерде жүргөн кызыккан киши деле Кыргызстандын мисалын кароосу өтө кызыктуу болуш керек. Эми кайра Кыргызстандын демократиялашуудагы ордун
белгилей кеткенден кийин Кыргызстандагы демократиянын ордун кыскача айта кетели. Буга чейин биз мен азыр айткандай эле Кыргызстан үчүн демократия 90-жылдан баштап керек болсо ага чейин деле демократия деген ой, демократия идея жана демократиялык башкаруу керектиги жөнүндөгү ойлор дайыма болуп келген. Жана жөн гана сөз эмес, ураан гана эмес, бош сөз эмес, чыныгы мааниге ээ болгон, толук кандуу маани берилген ой болгонун биз моюнга алышыбыз керек. Анын биздин конституциябызда канча жолу өзгөрткөнбүз албетте, тилекке каршы баш мыйзамды өтө көп жолу өзгөрткөнүбүз менен кайсы гана редакциясын, кайсы гана версиясын карабайлы, эң эле башынан бери Кыргызстандын баш мыйзамында Кыргызстан демократиялуу өлкө деп өзүбүз ушинтип аныктап келебиз. Жана бул формалдуу аныктаманын аркасында албетте ар кайсы жылдарда ар кандай деңгээлде ушул демократиялык принципке реалдуу саясатта, практикада берилгендигибиз да бар. Аны жок деп койсок туура эмес болмок. Анан бирок кандай формалдуу жагынан ошо мыйзамдарыбызда, декларацияларыбызда, сөздөрүбүздө демократия куруп атабыз деген менен албетте мен айткандай, мисалы үчүн 90-жылдардын экинчи жарымынан баштап, анан 2005-жылдан кийин 2006-2007 жылдардан баштап дагы демократия оюна, демократия идеясына берилгендигибиз суроо түрүндө калып, баш бийликтерибиз, саясий элитабыз, саясатты жөн көргөн калыптаган лидерлерибиз албетте бул идеяга анчейин берилбей калгандыгы да факты. Акыркы кезде 2010-жылдан бери биз демократияны куруудагы жаңы баракты ачтык деп, жаңы бир принциптерге багыт алдык деп келебиз. Булардын эң негизгиси мисалы үчүн бул парламенттик системадагы демократияны куруп жатабыз дегенибиз. 2010-жылы ушундай өтө оор, жада калса конфликт болгон, кан төгүлгөн кырдаалдын арасында жаңы кабыл алынган конституциябыз кайсы бир деңгээлде толук дегенге мүмкүн эмес, толук деп айтпашыбыз керек, бирок кайсы бир деңгээлде ошо парламент институтун күчтөндүрүп, бийликти багыттоодо, бийликти уюштурууда, алып барууда ошо парламенттин ролун өнүктүргөнүбүз бар. Бул деген ошо баарыбыз айтып келаткандай парламенттик системага өтүүгө болгон аракетибиз. Бир саясий бир декларациялардын негизинде биз өзүбүздү парламенттик демократия деп сыпаттап атаган жерибиз бар, президенттер, депутаттар жана башкалар. Бирок такай саясат таануу илиминде же негизи эле сөздөрүбүзгө толук маани берип, чынчыл бир сөздөрдү айтчу болсок, албетте биз парламенттик демократия дегенге анчейин жакын келе элекпиз. Дагы деле мисалы үчүн биздин президенттик офистин күчү көп жерлерде көп суроолорду үстөмдүк кылып келет. Бул деген парламенттик системаларга таандык нерсе эмес, тиешелүү нерсе эмес. Анан ушулардын баарысын эсепке алганда, анда демократиянын буга чейин болуп келген Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү, Кыргызстандын саясий өнүгүүсүндөгү орду бар. Жана кем эмес, аз эмес, маанисиз эмес, куру слоган эмес, ураан эмес, чындыгында практика жүзүндө алып барылган жана өтө жакшы мааниге ээ болгон, мындайча айтканда биздин мамлекет катары өзүбүздүн келечекке умтулган максатыбызга, Кыргызстан мамлекетинин кандай болот деген суроого карачу болсок, ушулардын баарысына тиешеси бар. Келечектеги Кыргызстан мамлекетинин эң негизги принциптеринин бири деп демократияны айтсак жаңылышпайбыз.
Албетте мунун баарысы ошо формалдуу түрдө ошо демократияга ушундай чоң төрүбүздөн орун бергенибиз менен мунун канчалык кыйын экендигин, демократиялык башкаруу канчалык кыйын экенин албетте биздин ушу 26 жылдык тарыхыбыз далилдеп келет. Демократия деген бул жөн гана ушул ойго берилүүнүн, ушул системанын бизге жагымдуулугун декларациялап алганыбыз менен жетишсиз экен. Муну чынында эгер ишке ашырабыз десек, чынында демократиялуу өлкөгө туруктуу бир жаатта, туруктуу мүнөздө алып барабыз десек, бул албетте өтө көбүрөөк убакыттын, көбүрөөк аракеттин жана көбүрөөк коомдогу калың эл болобу же элитанын арасында болобу иштешүүнүн маселеси. Муну эң акырында айтчу нерсе бир өзгөчө ушул демократиянын Кыргызстандагы ордун белгичи болсок, башка өлкөлөрүбүзгө, кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстандын бир өзгөчөлүгү бар. Жана бул деген саясий туруксуздук маселеси. Демократиянын орду биз үчүн көбүн эсе тилекке каршы ошо туруксуздуктун, стабилдүүлүктүн жоктугунун синоними катары кабыл алынып келет. Мунун кайсы бир деңгээлде албетте эки маселенин тиешеси бар: демократия менен стабилдүүлүктүн жоктуулугу. Анткени көбүн эсе биз айтып келбедикпи, курсубуздун башынан бери айтып келатабыз. Демократия деген бул өзгөчө бир мааниге ээ болгон, өтө күчтүү болуусу абзел болгон институттардын негизинде курулат. Демократия жөн гана бир башаламан топтун келе калып бир нерсени ушу өз ара чече коебуз дегени бул демократияга жатпайт. Мамлекеттик башкаруудагы демократиялык системаны орнотууда жөн гана келе калып бирге отура калуу бул албетте демократияны туудурушу өтө кыйын. Кыргызстанда болсо 91-жылы толук формалдуу эгемендикти алгандан бери ошол демократия абзел болгон, демократияга керек болгон институттардын жоктугу өтө чоң өзүн проблема экенин көрсөтүп келет. Ошонун негизинде партиялардын чабалдыгы дейбизби же башка канча маселелер болобу, баарысында биз ушул таянаар тирегибиз болбой, таянаар саясий институттардын пайдубалы болбогондуктан ар кандай опурталдуу окуяларга бат-баттан туш болуп атканбыз. Бул жалаң эле жана 2005 жана 2010 жылдардагы элдик инкылаптар эмес. Булар ага чейинки дале. Мисалы үчүн ошол баш мыйзамыбыздын бат-баттан орточо айтканда 2 жыл, 3 жылга жетпес мөөнөттө өзгөртүп турганыбыз. Бат-баттан мамлекет башкаруучуларыбыз, өкмөт мүчөлөрүбүз өзгөрүп турганы, бат-баттан парламенттин өзүнүн системасы өзгөрүп тургандыгы бул ушуга ушун маселени айгиленип турат. Байкасаңыз, мисалы үчүн эстесеңиз, биздин парламенттин структурасы акыркы 2 гана чакырылышта бир түрдө калып атат. Ага чейин ар 5 жылда парламенттик шайлоо болсо, ар бир жаңы парламент жаңы структурага коюлуп, же саны өзгөрүп, же түзүмү өзгөрүп, же шайлоонун принциби өзгөрүп, эч качан бир парламент экинчи парламентке окшош болбой калып аткан. Бул да болсо ошол кайсы бир саясий нукту улантып кетүүнүн, бир нускалуу же туруктуу бир саясий линияны алып баруунун керек болгон шарты жок болгондон кабар берет бизге. Мунун баарысын эске алсак, анда албетте демократиянын орду биз үчүн өтө татаал, кыйын, ар кандай кыйынчылыктарды көп туудурган маселе болуп келет. Эми азыр кыскача биз бул сабак темабызды токтото туралы дагы эмки лекциябыздын эмки бөлүгүндө демократиянын азыркы кездеги акыбалын сүйлөйлү. Мындайча айтканда, эгер формалдуу бизге таанымал болгон демократиянын орду бар деп айтчу болсок, анда кайсы деңгээлде биз ошол демократияны ишке ашырдык деген суроого жооп берүүгө жана анын маселелерин талкуулоого эмки бөлүктү арнайбыз.